Assalomu alaykum, Mashina Kech kanalının görüşçülері. 19 aprel 2026 Ош шаарындагы Ошуну базарынан ушул аралаш түрдөгү унаалар турган катардан маалымат берүүдөбүз. Экинчи бөлүмү, бул экинчи бөлүмү видеобуздун. Издеп аткан унааңыздарды ушул видеобуздан таап калышыңыз ыктымал. Ошон үчүн башынан аягына чейин видеобузду түрдүрбөй, үзбөй көрүңүздөр демекчимин. Бул жерде Sanyang Tivoli 2019 1.5 турбина, бензин, баасы $11.200 экен. LED оптикаларда. Кайсы? Наныбы? Hyundai Grandeur. Заводской газ, кыймылдаткычтын көлөмү 3 куб. 2019. Баасы канча болду? 12.300. Тагы кайсы? Тагы кайсы машина эле? Sanyang Rexton. Баасы канча? $14.500. Sanyang Rexton пикап. 2019, кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, турбо дизель. New Rise екен. Бұл жерде Hyundai Sonata New Rise, такси болгон эмес. 2017, баасы $11.500. Daha bir New Rise 2017 LED туманниктerde $11.000. Комплектация ачкысыз кирүү баскычы бар экен. Алдыңкы отуруштардын жылытуусу, желдетүүсү менен айдоочусунда бар. Анан алдыңкы жүргүнчүдө жылытуу бар 3 позицияда, монитор. Так. Добуш менен башкаруу, ошондой старт стоп ошолору бар экен. Родная краска дейт ээси. Үлгөнчөсү баасы такталган унааларга токтолобуз. Mercedes-Benz E-класс 210 кузов, фарамывательдер бар, универсал, авангард. 2000 жылы чыгарылган, 450 000 сом. 2.8 бензин, коробка автомат, салон кара кожа. Рейді қанша деп отасыңар? 800 000 Kia Ray екен. 2022 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб болот. Трейлерде 50 000 километр чуркаган. Эсин байланыш номер 555 58 28 08. Комплектациясында карайлы, ачкысыз кирүү баскычы бар. Монитор. Так, кондиционер. Бир аймактуу климат экен, кондиционер эмес, климатта жакшы. Антизанос, добуш менен башкаруу. Ушул функциялар менен кошо экен. Көрмөс го дейм, көрөлүк. Spark канча болуп атат? Баасы 650 000 2019. Так, бул премьербы? Жо, ЛТ окшойт, ЛТ экен. Руль жылытуусу бар, рулю заводской кожада, старт стоп, ачкысыз кирүү баскычы менен кошо. Айдоочуда персоналдуу чыканак тирегичи бар. Ошо ЛТ комплектацияда парктрониктер байлар менен. Так, бул жерде Hyundai Sonata DN8 бензин. Алдынан да сонарлар бар. Дискаларда 2021 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, жол чыйын ичинде жүрүү радары бар, күзгүлөрүндө повторитель поворота, $13.800. Так, круиз контроль, монитор менен автохолд, электроручник бул жагында болот. Анан автостоп дагы бар, драйв мод, камера при движении,
Ушул функциялары менен кошо. Дөңгөлөктөрү кышкы экен. Липучкада жаңы эле койгон окшойсуңар эле, а? Липучкалар жакшы экен, а? Hyundai Avanta CN7 2021 $12.300. Chevrolet Malibu 2 американец экен бул. 2020 1.5 турбина 800 000 сом. Malibu 2 рестайлинг. Hyundai Solaris. Solaris 2011 1.6 550 000 сом. Коробка механика. Kia Morning 2014 автомат 550 000 сом. Комплектация жакшы эле окшойт. Күзлөрүндө повторник поворота, ачкысыз кирүү бар, бир аймактуу климат, мультируль, старт стоп, айдоочуда персоналдуу чыканак тирегичи бар, электрокүзгүлөр. Ушундай опциялары менен экен. Монитор жок экен, заводской. Так, бул жерде мына Morning дагы бир 2019. Булда да ачкысыз кирүү, отура эле. Ачкысыз кирүү баскычы бар, старт стоп менен кошо, парктрониктер, камера, круиз контроль, алдыңкы отуруштардын жылуутуусу, желдетүүсү эки позицияда бар, рулдун жылуутуусу бар. Ушунда монитор, контроль давление шинда под, дөңгөлөктөрдүн желин басымын башкаруу баскычы дагы бар. Дагы бир Morning 2018, бул 670 000 сом. Мында да ачкысыз бар. Ой, кечиресиздер. Ушундай көрүнүштө. Spark экен, Spark 500 канча миң, 30 миң бе? 510 миң. 510 миңге түштүр, 2016. Так, бул LT. LT комплектацияда. Монитору бар. 96 000 километр чуркаган дейт эси. Бир ай болду алганга. Келгенне? Анда растаможка кымбатыраак төлөнүп калды да. Кымбатыраак төлөнүп калат да 2016-га. Бир эле эшиги вторичкасы бар дейт, экинчи мындай краскаланганы. Ушундай Spark 510 миңге берип берем деди. Эсин номерин озекеде айтып коеюн, 778 56 56 52. Ушундай. Ray канча болуп атат? 750 миң. Kia Ray. Дөңгөлөктөр кышкы 2023 8 ай дейт. Эси. Санын көрсөтөйүн. Планшет монитор. Алдыңкы отуруштардын эки позицияда жылуутуусу бар. Арка тарабынан көрүнүшү. Дискалары жөнөкөй экен, а? Так, бул жерде Chevrolet Aveo T300 2016 1.4 механика 515 000 сом. Kia Morning 2021
Басы 730 миң сом. Ачкысыз кирүү бар, кара салон кожа. Шундай. Шундай Аванта 4. 2008 1.6. Басы 480 миң сом. Коробка механика. Да, Берморник. 2022 49 миң километр чыккан. Кара кожа. 740 миң сом. Honda CR-V 3 екен. Honda CR-V 3 люк бар. 2009 окшойт. 12 миң доллар екен. Chevrolet Spark 2011 420 миң сом. Коробка механика. Все турат. Көрсетіп қойды. Kia Morning. Екі мың он жеті 610 миң сом. Кездеме салон. Так, Берморник Урбан капестерінде 2020. Басы қанша oldu? 650 миң. Бұл да жөнөкөй окшойт, комплектация. Газ емес пе? Бензинле. Бұл, по-моему, Бен окшойт, Бен екен, да? Бұл жерде Honda Jazz 2002 привозной мотор басылған екен. Басы қанша oldu? 500 миң сом. 500 миң. Механика о? Механика екен. Урматтуу көрүүчүлөр, шуну менен бүгүнкү жалпы чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Сиздер көрүп калган бардык видеолорубузду тартканы жетиштик. Маалымат алыңыздар демекчимин. Ар бир видеобузду көрүп атканда лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Каналга жазыл элек подписаться баскычын басып жазылыңыздар. Көбүнчөсү бизди көрүп аткан көрүүчүлөрүбүз ушул каналга жазылбай көрүп атат. Буну менен сиздер баягы подписаться болсоңуздар, биз жүктөгөн видеолордон биринчилерден болуп сиздерге кабардар болуп турасыздар. YouTube'да ачканыңызда эле биздин каналдан ушундай уведомление келип, жаңы маалыматтардан, керектүү пайдалуу маалыматтардан кабардар болуп турасыздар. Машина кейжиге жарнама берем деген биздин көрүүчүлөрүбүзгө байланыш жана WhatsApp номерибизди айта кетейин: 701 118 118. Эндиги чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар демекчимин.